Бүгін Баткен облыстық сотына келгенбіз, мониторинг жасайлық деп. Соттық реформа жүріп атат. Салыштаманы қарай тұрған болсақ, 2 жыл мұрын ушул эле сотко келгенде дарвазалар ачык болчу, ичине кирип, канча сот иштейт экен, алардын жүгүртмөлөрү бар бекен, кантип өтөт экен деп биз ушинтип байкоо жүргүзүп кетчүк. 2 жыл реформадан кийин келип карай турган болсок, дарвазалардын баары жабык, жөн эле өтө албайт экенсиң. Мына биринчи жыйынтыктар ушундай. Биз бүгүн бул жерге областык прокурордун өлүмү боюнча шектелген адамды 20 саат мыйзамсыз кармаган деген иск боюнча келгенбиз. Анткени себеби процедурный маселе бул аябай маанилүү. Эгер биз ушундай катачылык кеткен нерселерге чекит койбосок, анда милициялар каалаганча кармап, каалаганча кыйнап, мойнуна алдырган маселелер эч качан токтобойт. Ошон үчүн 20 сааттын ичинде эмне себептен же видеого тартып алышкан эмес, денесиндеги көгалалар кайдан пайда болгон, эгер чын эле ошол көгалалар мурун эле болсо, ошол жерден эле видеого тартып, мынакей ушундай көгаласы менен, колунда каны менен кармадык деп деле айтмак. Андай эч нерселер болгон үчүн бүгүн бул маселе аябай чоң көйгөйдү жаратат, суроолорду жаратат. Эгер ушундай маселелерге биз көңүл бурбасак, кийин каалагандай бурмалап, каалаган кишини кылмышкер кылганга кызыктар болушат. Ошон үчүн бул маселе аябай чоң маселе. Бакандай областтын прокурорун ачыктан ачык өлтүрүп, өрттөп кетип аткандан кийин кайдан, эмнеге чогуу жүргөн башка прокурорлордун баарын жумуштан кетирүү менен эле чектеп, токтоп калгандарынын баарын ушул иштен карабасак, бул ушул нерсе токтобойт. Ошон үчүн бүгүн байкоо жүргүзгөнгө келгенбиз. Азыр соттук териштирүү кандай болот экенин дагы айтып беребиз. Бүгүнкү сот ачык болобу экен же жабык болобу экен, маалыматыңыз бар? Жок, бул жерде жабык боло турганда эч кандай негиз жок. Анткени мамлекеттик сыр жок бул жерде, бул өлтүрүү, адам өлтүрүү. Ошон үчүн жабык болууга негиз жок. Мен ойлойм, ачык болуп кирип, баягы адвокат коюп аткан суроолорду кандай жооп берет экенин баарын көргөнгө жетишебиз деген ойдобуз да. Негизи кандай учурда жабык болот сот? Жабык процесстер эгер мамлекеттик кандай бир жашыруун сырлар сыртка чыгып кетпесин дегенде жабык болот. Анан бирөөнүн аброюна андай шек келтирип калуу маселе болсо, ошондо жабык кылат. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин улуттук коопсуздук кызматына кызматтык ушундай кылмыштарды берип койгон. Көп учурларда жанагы уруу тепкиге алган соттук процесстерге биз мурун ачык айкын кирип, эмне үчүн милициялар сабайт, бул көгалалар кайдан пайда болгон деп сотко чейин жеткизип жүргөн болсок, бүгүнкү күндө ошондой процесстердин баары жабык болуп калып аткандары аябай өкүнүчтүү болуп атат. Бул жерде дагы азыркы айыпталып аткан баланын денесинде көгалалар бар. Мушташкан көгала менен сабаган көгала башка болот, но бирок бүгүн ошо мушташып алган көгала деп айтып атышат. Ал жерде дагы суроолор көп. Ошон үчүн ал суроолорго дагы кандай жооп болот экенин биз көрүшүбүз керек да. Негизи ушул жерде турган, мына жерде азыр келип аткан сотко катышабыз деген айыпталуучунун жакындары, ушул жердештер турушат. Булардын демек толук кирүүгө акысы бар экен да. Бүгүнкү күндө толук кирүүгө акысы бар. Анан бул процессти силерде болгон массалык маалымат кызматы эркиндей жайылтып турбаса, бул жер деген бир адам өлтүрүү маселесинен жалпы Кыргызстандын тазалануу, прокуратура системасы кандай көзөмөл кылат, өзүлөрү кылмышка барып жооптон кетип калабы деген чоң системдүү көйгөйлөргө айланып атат. Анткени себеби бир тарапта жабырлануучу, бир тарапта айыпталуучу, а бир тарапта ошо бакандай болгон 6 прокурорду алып эң чоң башчысы өлүп келгенинен, анан аларды мындай бул маселеге таптакыр тиешеси жок дегендей кылып чыгарып койгону бул дагы чоң суроону жаратат да. Ошон үчүн бул чоң маселе, бул маселеге туура чекит койбосок, эч качан бир дагы ушундай укук коргоо, тартип сактоо органдарында тазалануу болбойт да. Органдарга керектүү ооба мен ушуну жасадым деген көрсөтмөлөрдү алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы понятой деп коет, күбөлөр деген институтту таптакыр алып салышты жаңы мыйзамда. Андан көрөк ошо кармагандан баштап баарын видеосъемкага тарткыла, кандай келген, ошондой эле көгаласы бар болсо, ошондой эле кармап туруп, мынакей көгаласы бар экен, согушканын далили, бияна кан бар экен деп айтып койсо, бүгүн милицияларга эч кандай маселе жаралмак эмес да. Алардын баарын тартпай туруп 20 саат мыйзамсыз кармап, андан кийин көгалалардын баарын жанагы улуттук ошо кыйноого каршы центр келип баарын фиксировать этип кеткенден кийин
бул ошол бала менен согушкан деп айтканы ал кайра эле күмөн жарата берет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө милициялар дагы профессионалдуу иштеш үчүн аларга бүт процессуалдык канча саат кармаганга укугуң бар, андан ашыкка кетпейсиң, сот мынча убакыттын ичинде кармайт деп жалаң ошо процедура менен кете турган болсок, анда ушул процесс жакшырат да. А эгер процедурный маселелерге көп көңүл бурбай турган болсок, анда каалаганын кыла беришет, каалагандай камап, каалагандай жаап кое беришет да.